Учурда аталган билим уянын төрт тарабы төп деп айтсак жаңылышпайбыз, анткени окуучулар жана андагы эмгек жамаат үчүн бардык ыңгайлуулуктар түзүлүп, ага уда эле мына ушундай окуу техникалык жабдыктар менен дагы жабдылган. Мындан сырткары айыл жашоочулары дагы жеке демөөрчүлүктөрүн көрсөтүшүп, кошумча окуу жабдыктарын дагы алып беришүүдө. Зарина Касымбек кызы Кара Суу айылындагы Шапак Рысмендиев атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинде информатика сабагынын мугалими. Ал буга чейин сабак өтүүгө ыңгайсыз тар бөлмөлөрдө жана окуу жабдыктары жетишсиз абалда билим берип келген. Быйылкы окуу жылы менен көптөн күткөн мектептин жаңы имараты аяктап, заманбап шартта иш алып барабыз деп турат. Мынакей мектеп жаркырап бүтүп, аз күндө кирүү алдында турабыз. Бул информатика кабинетине болсо 25 компьютер менен жабдылды. Биз буга чейин мындай техникалык каражаттар менен жетишсиз болчу да бул мектепте. Анан информатика сабагы 2 подгруппага бөлүнгөндүктөн кабинет да жетиштүү болуп калды. Мындан тышкары айыл тургундары дагы интерактивный панель алып бергени жатышат аз күндө. Ал эми ушул эле мектептин дагы бир мугалими Кенжегүл Оторова 42 жылдан бери балдарга билим тарбия берип, окуучуларынын сүйүктүү мугалими. Ал буга чейин жаңы заманбап шартта билим берүүнү эңсеп келген. Эми ал тилектер аткарылып, окуучуларын чыдамсыздык менен күтүүдө. Авторский кабинет уюштургам, өзүбүздүн каражатыбызга мектепке дагы кичине жардам болсун деп өзүбүз спонсор болуп алып кеттик. Көп эле ар бир предметтен авторский кабинеттер бар. Азыр өкмөткө рахмат, Садыр Нуркожоевичке рахмат, ушундай жаңыраган сонун мектеп, заманбап мектеп салып берди. Биз ыраазыбыз. Мындай мектепте аябай эмгектенишибиз керек, билимдүү балдарды чыгарышыбыз керек. Курулушу 2023 жылы башталган билим уя республикалык бюджеттен каржыланып, жалпы наркы 125 миллион 66 миң сомду түзөт. Имарат 2 кабаттан туруп, 370 окуучуга ылайыкталган. Мебель бүт ушу проект менен келди. Шкаф, стулун баары 5 жылкасынан бери баары келди. Могу акыркы отуруштарды курап бүтө алдында турабыз. Буюрса бүгүн бүтөбүз. Анан ушу менен бардык эмеректери бүт класстар даяр болот да. Окуу курал, көрсөтмө куралдарды биз өзүбүз неме менен спонсорлор менен келип атат. Мисалы азыр техниканын заманы болгондо жана электрондук планшеттерден алып келип атат. 600дөн ашык окуучусу бар билим уянын эски имараты 2002 жылы 240 окуучуга ылайыкталып салынган. Жылдан жылга окуучулардын саны өсүп, жаңы мектепке муктаждык жаралган. Ал эми жаңы мектептин салтанаттуу ачылышы 29 августта белгиленет. Жазгул Особариева, Нурсултан Болотбеков, Ала Тоо 24, Нарын облусу.